Саламатсыңарбы балдар? Силер менен эфир аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе келгиле 7-класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Билесиңер балдар, биз бүгүнкү сабакта силер буга чейинки өткөн көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун бир нече жолдорун пайдаланып, көнүгүүлөрдү аткармакчыбыз. Демек алгач көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун жолдорун санап өтөлүчү. Мына мен силерге экрандан көрсөтөйүн. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун жолдорунун ичинен 7-класста биз жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолу менен таанышканбыз. Ошондой эле топтоо жолу менен таанышканбыз. Жана кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонуу менен көбөйтүүчүлөргө ажыратууну үйрөнгөнбүз. Биз бүгүнкү сабакта берилген көп мүчөлөрдү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда жогорудагы санаган жолдорду колдонуп бир нече көнүгүүлөрдү аткарабыз. Бирок эгерде көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуубуз керек болсо, сөзсүз эле ушулардын бир эле жолу колдонулушу мүмкүн эмес. Алардын комбинациясы колдонулушу мүмкүн. Же башкача айтканда, бир эле көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолу менен топтоо жолу бир учурда колдонулушу дагы мүмкүн. Же башкача комбинация болушу мүмкүн. Демек азыр мен сабактын жүрүшүндө тапшырма чыгарганда өзүңөр баамдап тургула. Келгиле анда эмесе алгач бир көп мүчөнү көрсөтөйүн. Мына экранда силер эки мүчөнү көрүп турасыңар. Бул көп мүчөнү же эки мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолун колдоноюн. Ал үчүн алгач эмне кылабыз? Мына мен этап боюнча көрсөтүп эсиңерге салайын, силер кайрадан кайталап тургула. Көп мүчөнү түзгөн бир мүчөлөрдүн коэффициенттеринин ЭЧЖБсын табуу керек. ЭЧЖБ деген эң чоң жалпы бөлүүчүсүн табуубуз керек. Бул сан жалпы сан көбөйтүүчүсү болуп эсептелет. Анда келгиле алгач 21 менен 15-тин ЭЧЖБсын табалык. 21 3 көбөйтүү 7 деп ажырайт, а 15 болсо 3 көбөйтүү 5 деп ажырайт. Байкадыңарбы балдар? Демек 21 менен 15-тин ЭЧЖБсы 3 же эң чоң жалпы бөлүүчүсү 3-кө барабар экен. Эми экинчи учурда көп мүчөнүн ар бирине кирген өзгөрмөнү табуу керек. Жана ал өзгөрмөнүн даражасы эң кичинесин тандоо керек. Демек карагылачы, өзгөрмөлөрдү карайбыз. Биринчи бир мүчөдө x квадрат y-тин 6-чы даражасы, экинчисинде x-тин 5-чиси y-тин квадраты z деп туруп атат. Көрүп атасыңарбы? Экөөндө тең катышкан бир мүчө, демек бир мүчөдө өзгөрмөсү кайсы экен? x квадрат, бирөөндө x 5-чиси. Демек экөөнө тең кирген өзгөрмө x экен, даража көрсөткүчү эң кичинесин тандашыбыз керек. Бирөөндө x квадрат турат, бирөөндө x-тин 5-чиси турат. Демек кичинесин тандасак x-тин квадратын тандайбыз. Дагы өзгөрмө барбы балдар? Экөөнө тең кирген. Карап көргүлөчү. Ооба, эки бир мүчөдө тең кирген өзгөрмө бар, ал y. Бирөөндө y-тин 6-чы даражасы, бирөөндө y-тин квадраты туруп атат. Даража көрсөткүчү кичинесин алсак, y-тин квадратын алабыз. Мынакей жалпы тамгалуу бөлүктү да таптым. Эми z бирөөндө бар, экинчисинде жок, аны албайбыз. Үчүнчү этапта эмне кылабыз? Биз демек жалпы сан көбөйтүүчүсүн таптык, жалпы тамгалуу көбөйтүүчүнү таптык. Эми биринчи жана экинчи кадамда табылган коэффициент менен өзгөрмөнүн көбөйтүндүсү кашаанын сыртына чыгуучу жалпы көбөйтүүчү болот. Анда келгиле буларды жалпы көбөйтүүчү катары кашаанын сыртына чыгарабыз. Кайсыны? 3x квадрат y квадратты. Мына муну жалпы көбөйтүүчү деп кашаанын сыртына чыгарсак, анда кашаанын ичинде эмне калды? Баамдап турат болушуңар керек. 7 көбөйтүлгөн y-тин 4-чүсү калды. Минус 5x куб z калды. Мен кайра көбөйтүп текшерип көрөйүнчү. Мына 3x квадрат y квадрат менен 7y-тин 4-чүсүн көбөйтсөңөр 21 x квадрат y-тин 6-чысы болот. Анткени y квадрат менен y 4-тү көбөйтсөңөр балдар, негиздери бирдей болгондуктан даража көрсөткүчтөрү кошулат. Ошондуктан y-тин 6-чысы чыкты. Экинчи менен көбөйтүп көрөйүн. Демек 3x квадрат y квадрат менен 5x куб z'ти көбөйтө турган болсом, 3 менен 5-ти көбөйтсөм албетте 15 чыгат. X-тин квадраты менен x-тин кубун көбөйтсөм x-тин 5-чиси чыгат. Y квадрат өзү турат, анан z турат. Көрдүңөрбү? Мен берилген көп мүчөдөн жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолу менен көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. Биринчи көбөйтүүчү 3x квадрат y квадрат болсо, экинчи көбөйтүүчү кашаанын ичинде турган туюнтма болуп эсептелет. Эми балдар,
Мен силерге ушул жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу боюнча пайдаланып билимдериңерди калыптандырыш үчүн төмөнкү тапшырманы сунуш кылайын. Мынакей теңдемени көрүп турасыңар. 7y квадрат плюс 28y барабар 0 деген. Ушул теңдемени чыгарып көргүлөчү. Бул теңдемени чыгарууда жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолун колдонгула. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылайын. Кайсыл жоопту туура деп эсептесеңер, ошол жооптун номерин дептериңерге жазгыла. Вакыт кетти. Ойлонуп көрөбүз. Кана 7y квадрат плюс 28y барабар 0 деген тапшырма. Теңдеменин тамырларын таптыңарбы? Мүмкүн ордуна коюп эсептеп табышыңар да мүмкүн. Анда эмесе келгиле мен теңдемени чыгарып көрөйүн. Чыгаруу деп баштап алгач теңдеменин өзүн көчүрүп жасайын. Эми карагылачы балдар, жогорудагы биз кайталап өткөн жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолундагы этаптарды эске сала турган болсом, сандуу көбөйтүүчүсү же коэффициент 7 менен 28. Экөөнүн демек жалпы көбөйтүүчү катары 7 чыгат. Башкача айтканда 7 менен 28дин ЭЧЖБсы 7ге барабар. А y квадрат менен y экөөнү тең катышып аткандыктан даража көрсөткүчү кичине кылып y-ти кашаанын сыртына чыгарабыз. Мына 7 дегенди 7 көбөйтүү 1 дейли, 28 дегенди 7 көбөйтүү 4 дейли. Анда y квадрат менен y турса, даража көрсөткүчү кичинесин алсак y алабыз. Демек көрдүңөрбү балдар? Кашаанын сыртына 7 y чыкты. Анда кашаанын ичинде y плюс 4 калды. Текшерип көргүлөчү. 7y менен y-ти көбөйтсөңөр 7y квадрат чыгат. 7y менен 4-тү көбөйтсөңөр 28y чыгат. Мынакей балдар, мен көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. 7y бул биринчи көп мүчө. Көбөйтүүндү 0 болуш үчүн көбөйтүүчүлөрдүн жок дегенде бири 0га барабар болушу керек эле. Демек 7y барабар 0 деп бир теңдеме түзүп алабыз. y плюс 4 барабар 0 деп экинчи теңдемени түзүп алабыз. Мынакей балдар, көбөйтүндү 0 болуш үчүн 7y барабар 0 болушу керек. y плюс 4 барабар 0. Көбөйтүүчүлөрдүн жок дегенде бири 0га барабар болсо, көбөйтүндү 0га барабар болот. Демек y-ти тапсам 0ду 7ге бөлсөм 0 чыгат. Бул жерден y-ти тапсам минус 4га барабар болду. Демек бул берилген теңдеменин тамырлары экөө болду. Келгиле текшерип көрөлүк. Биринчисинде y-тин ордуна 0ду коелучу. Берилген теңдемеге y-тин ордуна 0ду койсом 0дун квадраты 0, 7ге көбөйтсөм 0 чыгат да, 28-ти 0га көбөйтсөм да 0. Демек биринчи y барабар 0 теңдеменин тамыры боло алат. Экинчисин y барабар минус 4-тү коюп көрөлү. Минус 4-түн квадраты 16, 16-ны 7ге көбөйтөм. 28-ди минус 4-кө көбөйтсөм, экөөнү тең 112 чыкты, кемитсем 0 чыкты. Демек балдар, y барабар 0 дагы, y барабар минус 4 да теңдеменин тамыры боло алат. Анда туура жооп 3-чү жооп экен. Эгер кимиңер 3-чү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообун жазганда y барабар 0 же y барабар минус 4 деп жазып коебуз. Эми балдар, мен ушул теңдемени чыгарууда көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолун пайдаландым. Эми келгиле, дагы бир көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун экинчи бир ыкмасын кайталап өтөйүн. Булар менен силер буга чейин таанышкансыңар балдар. Мен бүгүнкү сабакта ошолорду кайталап жана көндүмдөрүңөрдү калыптандырайын деп жатам. Топтоо жолу менен көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун этаптарын санап өтөйүн эми. Алгач топтоо жолу менен көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн көп мүчөнүн жалпы көбөйтүүчүсү бар мүчөлөрүн өзүнчө топтойбуз. Мүмкүн 2ден, мүмкүн 3дөн жана башка кылып топтойбуз. Жана жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарабыз. Алынган көбөйтүндүлөр көп мүчө түрүндө жалпы көбөйтүүчүлөргө ээ болушат, аны кайрадан кашаанын сыртына чыгарабыз. Мына ушул этаптарды азыр биз көнүгүүлөрдү аткарабыз. Карагылачы, көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла деген көп мүчө турат. Бул көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн жогорудагы айтылган ыкманы колдоно турган болсок, демек алгач буларды топтойлук. Биринчи эки кошулуучуну бир топтоюн. С-нын кубу плюс с-нын квадраты. Даражасы кичинеси кашаанын сыртына чыгат. Демек с квадрат чыгат. 2с минус 2ден экөөндө тең 2 тургандыктан минус 2-ни кашаанын сыртына чыгарайын. Минус 2с минус 2 тургандыктан минус 2 кашаанын сыртына чыгат. Анда биринчи 2 кошулуучудан с-нын квадратын кашаанын сыртына чыгарсак, кашаанын ичинде эмне калат балдар? Ооба, силер баамдагандай кашаанын ичинде с-дан 3 эмес беле, 2 кашаанын сыртына чыкса с-дан 1 калат, плюс 1 калат. Мынакей с плюс 1 калды. Эми
минус 2-ни кашаанын сыртына чыгаралычы. 2 кошулуучуда минус 2-ни кашаанын сыртына чыгарсам, кашаанын ичинде с плюс 1 калат. Текшерип көргүлөчү көбөйтүп. S'нын квадратын s'га көбөйтсөңөр с куб, s'нын квадратын 1ге көбөйтсөңөр с квадрат. Минус 2-ни s'га көбөйтсөңөр минус 2с, минус 2-ни 1ге көбөйтсөңөр минус 2. Эми балдар, топтоо жолу дегендиктен эми кайрадан жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарабыз. Мынакей с плюс 1 бул жерде да бар, с плюс 1 бул жерде да бар. Демек с плюс 1ди кашаанын сыртына чыгара турган болсок, кашаанын ичинде эмне калды? Ооба балдар, биринчи кошулуучунун ордунда с квадрат калды, анан минус 2 калды. Бул биринчи көбөйтүүчү, бул экинчи көбөйтүүчү. Мынакей биздин берилген көп мүчөбүз көбөйтүүчүлөргө ажырады. Анда туура жооп канчанчы жооп экен? Мынакей балдар, 4-үнчү жооп туура жооп экен. Эгер кимиңер тапшырманын башында белгилеп койгон болсоңор, анда азаматсыңар. Азыркы көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда мен топтоо жолун пайдаландым. Топтоо жолун пайдаланганда жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу өзү эле колдонулду. Эми жообун жазганда мына силер көрүп тургандай жазасыңар. Берилген көп мүчөбүз көбөйтүүчүлөргө ажырады. Эми келгиле дагы бир тапшырманы чыгарып көрөлүк. Көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла деген көп мүчөнү көрүп турасыңар. Бул көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн мынакей мен алгач көп мүчөнүн өзүн жазып алайын. Андан кийин 2-2ден кашаага алып топтойн. Байкап турасыңарбы? Биринчи кашаанын ичинен кашаанын сыртына жалпы көбөйтүүчү катары 35 менен 7ден 7 чыгат. А квадрат чыгат. Анткени биринчи кошулуучуда да а квадрат бар, экинчиде да бар экен. А экинчиден эмне кашаанын сыртына чыгат? Ооба балдар, сан түрүндөгү көбөйтүүчүсүн же коэффициентин карасам биринчиники 5 экен, экинчиники 1 экен. Демек сандуу көбөйтүүчү кашаанын сыртына чыкпайт. Эми тамгалуу бөлүгүн карагыла, өзгөрмөлөрдө бирөөндө b турат, бирөөндө b-нын кубу турат. Даражасы кичинесин чыгарсак b чыгат экен. Анда демек 7а квадратты кашаанын сыртына чыгарсам, кашаанын ичинде эмне калды? 35 бар эмес беле? Демек 35 чыгыш үчүн 5 калат. 5 плюс b квадрат. Эми текшерип көргүлө. 7а квадрат менен 5ти көбөйтсөм 35а квадрат. 7а квадрат менен b квадратты көбөйтсөм 7а квадрат b квадрат чыгат. Эми b'ны кашаанын сыртына чыгарайын. Анда кашаанын ичинде 5 плюс b куб эмес беле? Бирөөсү кашаанын сыртына чыгса b'нын квадраты кашаанын ичинде калды. Эми калдар, топтоо жолу менен 5 плюс b'нын квадраты экөөнү тең тургандыктан буларды кашаанын сыртына чыгарайын. Анда кашаанын ичинде эмне калды? Ооба, силер көрүп тургандай 7а квадрат плюс b калды. Мынакей балдар, берилген көп мүчөнү дагы мен көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. Топтоо жолун колдондум. Эми бул биринчи көбөйтүүчү экенине көңүл бургула, экинчи кашаа бул экинчи көбөйтүүчү. Жообун жазганда 5 плюс b квадрат көбөйтүлгөн 7а квадрат плюс b деп жазып коесуңар. Мынакей биз көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууга дагы бир мисал каралдык. Эми кийинки тапшырмага көңүл бургулачы. Урматтуу окуучулар, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууну кайсыл учурда колдонобуз? Бүгүнкү сабакта биз көргөндөй теңдемени чыгарууда колдонушубуз мүмкүн, туюнтманы жөнөкөйлөтүүдө колдонушубуз мүмкүн, же болбосо азыркы мен чыгара турган бөлүнүүчүлүккө берилген маселелерди чыгарууда да колдонушубуз мүмкүн. Анда эмесе келгиле азыр бөлүнүүчүлүккө берилген бир тапшырманы аткарып көрөлүк. 79дун кубу минус 29дун кубу туюнтмасынын мааниси 50-гө бөлүнөөрүн далилдегиле. Азыр мен бул көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонуу жолун пайдаланайын. Мына 79дун кубу минус 29дун кубу дегенде а куб минус b куб барабар a минус b көбөйтүлгөн a квадрат плюс ab плюс b квадрат формуласын колдоном. Башкача айтканда балдар, экранда силер көрүп турган формула туюнтмалардын кубтарынын айырмасы. Эки туюнтманын кубтарынын айырмасынын формуласы. Бул кыскача көбөйтүүнүн бир формуласы. Мына ушул формуланы колдонуп, мен берилген көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратам. Азыр A'нын ордунда бизде силер көрүп тургандай 79 турат, а Б'нын ордунда 29 турат. Мына ушул экөөнү формуланы пайдаланып жаза турган болсом, 79 минус 29 дейм. Экинчи кашаада толук эмес сумманын квадратын алам. A'нын ордуна 79, Б'нын ордуна 29 койдум. Анда экинчи кашаада A'нын ордуна 79дун квадраты
плюс 79 көбөйтүү 29 плюс 29-дун квадратын алам. A'нын ордуна жана B'нын ордуна мына маанилерин койдум балдар. Азыр мен көп мүчөнү же эки мүчөнү кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонуп көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. Биринчи көбөйтүүчүнүн мааниси 79-дан 29-ду алсам 50-ге барабар. Андан кийин кашаанын өзүн жазып коеюн. Мынакей балдар, кашаанын ичиндеги туюнтманын маанисин табуунун зарылчылыгы жок. Анткени бизде бул 50 биринчи көбөйтүүчү, бул экинчи көбөйтүүчү. Көбөйтүүчүлөрдүн бири 50-ге бөлүнгөндүктөн көбөйтүндү 50-ге бөлүнөт. Эстеп калдыңарбы? Көбөйтүүчүлөрдүн бири 50-ге бөлүнгөндүктөн көбөйтүндү 50-ге бөлүнөт деп жаза бересиңер. Демек, талап кылынган, далилденди. Мынакей балдар, экрандагы чыгарылган тапшырманы жакшылап көңүл бургулачы. Туюнтманын маанисинин 50-ге бөлүнөрүн далилдегенде дагы көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттык. Биринчи көбөйтүүчү 50-ге бөлүнгөндүктөн көбөйтүндүн 50-ге бөлүнөт деп жаздык. Талап кылынган далилденди. Эми балдар, кыскача көбөйтүүнүн формулаларынын ичине мен эсиңерге салып өтөйүнчү. А квадрат минус Б квадрат деген көп мүчө берилсе, А минус Б, А плюс Б түрүндө жазсак болот. А куб плюс Б куб деген көп мүчө берилсе, силер көрүп тургандай эки кашаага ажыратып жазганды билесиңер. Биринчиси эки туюнтманын айырмасын көрүп турасыңар, экинчи кашаада суммасынын толук эмес квадратын көрүп турасыңар. Же 3 мүчө берилсе, мына силер көргөндөй А минус Б'нын квадраты түрүндө жазсаңар болот. А муну силер түшүнүшүңөр керек, А минус Б көбөйтүү А минус Б экендигин. Же мынакей А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат түрүндө турса, А плюс Б'нын квадраты түрүндө, эки туюнтманын суммасынын квадраты түрүндө жазсак болот. Мынакей балдар, экранда силер көрүп турган кыскача көбөйтүүнүн формулаларынын баардыгын колдонуп, көп мүчөлөрдү көбөйтүүчүгө ажыратсак болот болчу. Эми келгиле, эки туюнтманын кубтарын кичине эсиңерге салып коеюнчу. Муну биз жогорудагы тапшырма чыгарганда пайдаландык. Эки туюнтманын кубтарынын суммасы айырмасы берилсе, мынакей жазылышын эсиңерге салып өтөйүн. Эки туюнтманын кубтарынын суммасы, эки туюнтманын кубтарынын айырмасын көрүп турасыңар. Суммасы мына көбөйтүүчүгө ажыраганда А плюс Б менен А квадрат минус АБ плюс Б квадрат деп ажыраган. Минусун караган учурда А минус Б'ны А квадрат плюс АБ плюс Б квадратка көбөйткөнсүңөр. Бул жерде көп мүчөнү же эки мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттык. Эске сактай турган нерсеңер, ортосунда плюс белгиси турса, биринчи кашаада же экөөнүн суммасын карайсыңар. А толук эмес квадратында албетте эки эселенгени жок болот. 2 деген коэффициент жазылбайт. Демек ал жерде минусу каралат. Эстеп калгансыңар да, айырмасын карап аткан учурда мында дагы биринчи кашаада эки туюнтманын айырмасы каралат. Толук эмес квадратында сумманыкы каралат. Мына ушул формулаларды биз көп мүчөнү же эки мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда колдонгон болчубуз. Анда эмесе келгиле, бир тапшырманы силерге көрсөтүп берейин. Ушул 3 мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууга берилген тапшырма болду. 3 мүчө көрүнүп турат. X квадрат плюс 6x плюс 5 деген 3 мүчө берилсе, ушул 3 мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла деген тапшырма берилди. Кантип ажыратышыбыз мүмкүн? Мүмкүн астындагы 4 жооптун ичинен силер туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге жазып көргүлө. А мен силерге туура чыгарылышын көрсөтүп көрөйүн. 3 мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн 6x деген ортосунда турган бир кошулуучуну эки кошулуучунун суммасы түрүндө жазып алалык балдар. X плюс 5x. Эмне үчүн мен 5x дедим? Анткени бош мүчө 5ти көрүп жатасыңарбы? Келгиле, мен 6x'тин ордуна x плюс 5x деп жазып алайын. Эми жогорудагы биз кайталап өткөн жолдордун ичинен 2-2ден топтойлу. 6x'ти мен x плюс 5x деп алдым. Бул 6x'ти берерин көрүп турасыңар. Биринчи эки кошулуучуну бир топтоюн. Мында x квадрат менен x болсо, x'ти кашаанын сыртына чыгарсам болот. Анда x плюс 1 калат. Кийинки экөөнү бир топтосом 5ти кашаанын сыртына чыгарам. X плюс 1 калат. Эми кайра силер баамдап турганда x плюс 1 экөөнү тең болгондуктан x плюс 1ди кашаанын сыртына чыгаралычы. Кашаанын ичинде эмне калды? X плюс 5 калды. Мынакей балдар, туура жооп 3-чү жооп болчу. Эгер кимиңер 3-чү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообун жазган учурда x плюс 1, x плюс 5 деп жасабыз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта мен силерге көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун 3 жолун кайталап өттүм жана ошолорду колдонуп силердин көндүмдөрүңөрдү калыптандырганга аракет кылдым.
силер сабактын мындан аркы жүрүшүндө өз алдыңарча ушул 3 жолду колдонуп көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратып көргүлө. Дагы эскерте кетүүчү нерсе, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда ар бир жолун бирден өзүнчө колдонгон учурда кездешет, бирок булардын комбинациясын колдонуп бир эле көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда экөөнү, үчөөнү тең колдонгон учурлар кездешет. Ошондуктан ушул алган маалыматтарды силер колдонуп, көнүгүүлөрдү аткарып көргүлө. А мен силер менен коштошоюн. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта калгыла.